Саламатсыздарбы, достор. Бүгүн Гүлшат Тасылбаева жана Айнура Осмонова фейктер менен күрөшүүгө колдонобуз деген маалымат бурмалоо боюнча мыйзам долбоорун былтыр Жогорку Кеңеш кабыл алып, бирок коомчулуктун нааразылыгынан улам ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков долбоорго кол койбогон эмес да. Аны кайра ЖКга кайтарган. Бүгүн коомдук активист Руслан Акматбек менен бул мыйзамдын кооптуу жерлерин жана эмне үчүн коомчулуктун нааразылыгына карабай аны кабыл алуу аракети уланганын талкуулайбыз. Маалыматтуу бурмалоо боюнча мыйзам долбоору кабыл алынбай калганынан толук бир жыл өткөндө мыйзамдын авторлору жумушчу тобун түзүп, бул мыйзамдын кайра жаңы редакциясын иштеп чыгууга белсенип калышты. Бул мыйзам кыргыз коомчулугу үчүн канчалык керек? Ал фейктер менен күрөшүүгө чын эле жардам бере алабы? Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эми Эсенбайке биз азыр экөөбүз ушул баягы талкууну мындай кылышыбыз керек болчу да. Биз азыр экөөбүз бийлик келгенине 8 ай болду. 8 айдан бери биз реформаларды талкуулашыбыз керек болчу, өнүгүү, өзгөрүүнү талкуулашыбыз керек болчу. Бирок биз мына былтыр сиз өзүңүз айткандай 1 жыл болуптур, дагы эле ошол теманы талкуулап атабыз да. Бул эмнеден кабар берет? Өлкөбүздө тилекке каршы эчтеке өзгөрбөгөндөн кабар берет. Жанагы мыйзам кайра бүтүлбөгөн түрдө кайра көтөрүлүп, Гүлшат Асылбаева муну баягы аябай мындай көкпеттик менен кайра чыгарып атат да. Аябай таң калыштуу. Юристтердин айтымында биринчиден бул мыйзамды кайра көтөрүп талкууга коюп кабыл алууга аракет кылуу толугу менен мыйзамсыз. Себеби дегенде жанагы Жогорку Кеңештин регламенти боюнча бул президент кайра кайтаргандан кийин 10 күндүн ичинде жанагы макулдашуу комиссиясын түзүш керек экен. Анан 1 айдын ичинде буну финализировать этип кайра жибериш керек экен да. Ал эми баарыбыз эле билгендей андан бери 1 жылга жакындап калды. Кайра эле бул мыйзам 10 ай өтүптүр да. 10 айдан кийин муну эстегенсип кайра көтөрүп атат. Бул мыйзам эмнеге мындай көтөрүлүп атат? Болгондо дагы жанагы ошол макулдашуу комиссиясына сөз эркиндигин жактаган Дастан Бекешев окшогон депутаттардын катышуусун каалабай, булар бир жактуу кылып көтөрүп эптеп өткөрүп дагы бир жолу президентке жибергиси келип атат. Эми биз баарыбыз билебиз, Жогорку Кеңеш бүгүнкү күндө кимдин указкасы менен, кимдин багыттоосу менен иш алып барат. Президенттин администрациясы менен. Гүлшат Асылбаева бул мыйзам долбооруну ошол президент кайра жибергенине карабай, мына былтыр митинг болду. Жогорку Кеңеш бул мыйзам долбоорун 3 жолу өткөргөнгө аракет кылды. Эл аябай нааразы болду. Азыркы ситуация, революциядан кийин президент айтып чыкты, сөз эркиндиги мындан кийин кысымга кабылбайт деп. Ошого карабай көтөрүп чыгуусу биздин бийликтин мындай ниетини билдирип атат да. Анткени бул жерде бийликтин эмеси менен багыттоосу менен болуп атат деп ойлоп атасыздарбы? Же негизи балким бул Гүлшат Асылбаева өзүнүн эрки менен же болбосо жана айтылып атпайбы, Орусиядан көчүрүп жасалган бул мыйзамдын 60% депчи. Ошондой биз мисалы ошол улут катары, мусулман катары көбүнчө ошондой теорияларды, заговор теорияларын жакшы көрөбүз го. Ошол орус тараптын басымдуулугу менен кылынган жокпу бул иш? Балким болушу менен эмес. Өткөндө эксперттер аябай бир кызыктуу нерсе айтты да. Биз баягы революциядан кийин өзгөчө жаңы келген бийлик ошол эми конституция кабыл алынды. Конституциянын 10-беренесинде цензурага жол жок деп айтып атпайбы ачык. Ошого карабай биз азыр биздин жанагы мүчө болгон өзгөчө Кытай менен Орусиянын мүчө болгон башын тарткан баягы ШОС, ОДКБга окшогон ичиндеги өлкөлөргө мыйзамдарындай бир унификация аракети жүрүп жатат депчи. Себеби дегенде биз алардын арасында эң демократия, эң эркиндикке ээ болгон мындай коом, жарандык коом, бизде аябай жандуу, аябай жакшы иштеген бир өлкөбүз да. Бизде эркиндик сөзсүз түрдө бар, айырмаланган өлкөбүз да. Эми муну биротоло ушул учурдан пайдаланып, сөз эркиндигин анан жарандык коомду баш президенттик башкаруудагы өзгөрдү. Ушунун баарын колдонуп, президенттик башкаруу келгенден кийин биротоло ошол өлкөлөргө окшотконго аракет жүрүп атат деген. Бирок биз алар канчалык басым кылса деле, биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз
биз өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар да, биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар. Биз сөзсүз түрдө аларды эске албай кое албайбыз да. Анан бул жерде менин ойлогонум баягы биз депутаттардын кантип чечим кабыл алганын жакшы эле билебиз да. Бул акыркы чакырылыш ким мындай өзүнүн ыктыяры менен эрки менен сүйлөйт, иш алып барат, мыйзам алып барат. Ал эми калганы кандай түрдө бул президенттен түшкөн же болбосо бийликке керек болгон мыйзамдар бизде кандай бир нотариустай болуп эле кабыл алып экен, баарыбыз эле көрүп атабыз да. Бүгүнкү парламент ошон үчүн эле таралбай атайын мындай бийликтин керегине жарап атат да. Эң кызыгы буга маданият министрлиги да каршы чыкты. Биз муну жасай албайбыз. Буга биздин чаркы чамабыз жетпейт. Буга кошумча бюджет керек деп. Анан ушундай учурда, экономика абдан кыйын учурда, пандемия күчөп аткан учурда, Баткендеги чек ара чечилбей турганда, жанагы элдин турмушун начарлап, баалар өсүп аткан учурда башка көйгөй калбай калгансып, ушуну көтөрүп күн тартибине киргизип, анан муну кайра элдин нааразычылыгына себеп кылып, чыңалууга, коомдогу азыр консолидация кылыш керектин ордуна чыңалууга алып келгени аябай таң калтырат да. Аябай таң калтырат. Ошо Гүлшат Асылбаева бул маселени Facebook баракчасына чыгарганда 5000ге жакын комментарий болгон. Канча митинг болду. Бул 1 жыл мурун, 1 жыл мурун болгон да. Эми мунун баарын көрүп туруп кайра алып чыкканы бул жерде аябай бүтөмүк ойлорго түртөт да. Бул жерде менин оюм боюнча депутаттар канчалык аны айтпаса дагы бул жерде бир жана сиз айткан максаттарга мындай инструмент болуп берип атат да. Эми ушул мыйзамдын өзүнө келсек, кандай коркунуч тараптары бар да? Учурдагы мыйзамдар фейктер менен күрөшүүгө жетишсизби? Мен Гүлшат Асылбаеванын негизги коркунучтары кандай болуп атат бул мыйзамдын? Демилгечи депутаттын ошол 1 жыл мурунку акыркы сүйлөгөндөрүн бир сыйра карап чыктым. Ал жерде ал баягы карапайым калкка мындай багыттап, аларды аудиторияга бул фейктер менен күрөшүш керек, каралоолорго каршы чыгыш керек деп мындай бир сөздөр менен айтып атат. Бирок эң кызыгы юристтердин, специалисттер, адистердин айтымында ал мыйзам долбоорунда эч кандай механизм жок. Анан бул бир. Экинчиси, фейктер менен күрөшүүдө же болбосо каралоо менен күрөшүүдө азыркы биздин учурдагы мыйзамдык база толугу менен жетиштүү. Муну бийлик өзү дагы көрсөтүп келет. Өзүнө каршы чыккан, көрүнүп атат. Өзүнө каршы чыккан, өзүнө жакпаган, сын айткандарды атнакай эле таап, жазага тартып, жоопкерчиликке тартып келатпайбы? Ушул мыйзамда жанакы сотко чейин эгер Кыргызстанда бир оппозициялык сайт иштеп баштаса, же радио баштаса, же сыналык иштеп баштаса, ошону сотко чейин эле бир мекеменин чечими менен убактылуу же болбосо биротого жаап койгонго жол ачылат деген беренелер барбы ушундай нерселер? Ошол эмеге сотко чейин бир орган, мындайча айтканда жанагы бир чындык министерствосу чыгат дагы, ал өзүнүн фашисттик Германияда сыяктуу бир пропаганда эмеси министерствосу чыгат дагы, өзүнүн ылайык көргөн ошол жердеги отурган кишинин көз карашына же бийликтин бирөөлөрдүн багыттоосу менен жакпаган, сын айткан блогерлерди, сайттарды жаап коюшу мүмкүн да. Бул бизде аябай кооптуу. Себеби бизде Кыргызстанда азыр эки эле институт бар. Мындай иштеп өлкөнү такыр эле караңгы, такыр эле жапайы абалга түшүп кетпесине камсыз кылган. Бул биринчиси массалык маалымат каражаттары, экинчиси жарандык коом. Массалык маалымат каражаттары эмнеге маанилүү? Анткени учурда ар бир коомдо, бир гана Кыргызстанда эмес, ар бир коомдо массалык маалымат каражаттары ошол коомдун көзү, кулагы, оозу да. Биздиге окшогон жакыр өлкөлөрдө, мамлекет иштебеген, бийлик элдин камын ойлобогон өлкөлөрдө чындык массалык маалымат каражаттары аркылуу чыгат. Мына биз өзүбүз канча күбө болдук. Пандемия убагында, Баткен окуялар убагында коррупция, кылмышкердик бир нерсе бизде өлкөдө тилекке каршы резонанстуу болуп билинип калганда чечилип атпайбы? Ошон үчүн эгер эртең бүрсү күнү бул мыйзам ишке киришип, анан жанагыдай чындыкты айтып чыккан массалык маалымат каражаттар жабылып кала турган болсо,
биз толугу менен тиги деградация болобуз да, бизде эч бир маселе чечилбей калат. Себеби бизде азыр бир маселе көтөрсөң эле мамлекеттик орган эмне деп жооп берет? Ал андай эмес. Бул биз андан дегенден алыспыз. Бул такталбаган маалымат. Бизде андай маалымат жок деп акырын чыгып кете беришет. Бирок маселе чечилбеген бойдон кала берет да. Ошон үчүн биздин эки негизги баалуу ушу массалык маалымат каражаттары, сөз эркиндиги, анан жарандык коом абдан маанилүү. Көп нерсе мындай көмүскөдө, көп нерсе чечилбей калып кетип, биз коом артка кетебиз. Ушу тезисиңизге улай бир суроо берсем. Мисалы, биздин тегеректебизде анча-мынча авторитардыктан жумшап келаткан бир эки мамлекет бар да, Казакстан менен Өзбекстан да. Бирок Тажикстан, Түркмөнстан чектешкен бизге Кытай, бизге аябай катуу таасир берген Орусияда барган сайын мындай чыңа күчтөнгөн авторитардык режим келатат да. Ошол эле Орусияда азыркы кезде сиз айткандай кичине эркиндирээк сүйлөгөн массалык маалымат каражаттарынын баары чет элдик агент деген беренеге дал келтирилип туруп, ошондой нерсе менен эметип атат, кээ бирлери жабылып атат, кээ бирлерин жаап коюп атат, кээ бирлерин ошондой сот иштери менен жүдөтүп атат. Анан бул ушундай чөйрөдө бир эмеде региондо да, кыргыз эмесе биринчи четинен кыргыздар ушул бойдон сөз эркиндигин кармап калганга, авторитардык немелерге, аракеттерге каршы турганга мүмкүнчүлүгү жетеби? Жанан биринчи суроом бул ушул. Экинчи суроом болсо, ушундай авторитардык режимдердин бул 60% Орусиядан алынган мыйзам деп атпайбы? Мындан кийин дагы бир 4-5 мыйзам чыкканда, акыркы мыйзамы мына азыр Орусияда аябай катуу талкууга алынып, Орусиянын кээ бир министрликтери дагы каршы чыгып, жарандык коом өтө каршы чыккан нерсе эл агартуу боюнча мыйзам кабылданып атат да. Бул боюнча кандай болбосун эме лекция окусаң же мастер-класс берсең, кай жерде болбосун, сен барып билим берүү министрлигинен уруксат алышың керек болуп калды. Мисалы, Чубак Ажыга окшогон же болбосо Сания Токтогазиеге окшогон юридикалык жактан элде картып атпайбы? Мисалы, Рита Карасартовага окшогон жанагы адамдардын укугун талаш боюнча бизге баары Facebook'тан болобу, кай жерден болобу, бизге мындай туура пикирди берген адамдардын баары тең, эгер ошондой мыйзам Орусияда кабылданып аткан, биз Орусияны үлгү катары кармасак, кабылданып аткан мыйзам келсе, кабылданып калса, эл агартуу жагында дагы баардык нерсе жабылат да. Уруксат алынмайынча, анда уруксат койсо, кечиктирип бере бериши мүмкүн, бербей коюшу мүмкүн, өзү чечет да. Ошондой нерсе болуп атат да. Эми ушул авторитардык багытта кетип бараткан мамлекеттердин мыйзамдарын ушундай чала була көчүрүп алып эле бизге элге таңуулаганда бул Кыргызстанда иштейби, же биз кыргыз коому дагы ошол түркмөн, тажик, орус коомунун кээ бир бөлүгүндөй болуп акыры баягы бийликке баш ийип, авторитардык бийликке баш ийип беребизби? Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Биз жанагы сиз мисал кылып айткан өлкөлөрдөй биз бай эмеспиз. Бизде оокат кылуу, экономиканы жылдыруу, өз турмушту жакшыртуу маселеси толугу менен элдин өзүндө, эл өзүнүн маселесин өзү чечип келет, өлкөнү дагы баягы багып атат. Ошондуктан бул бир, экинчиси биз 3 революция кылдык. 3 революция болуп биз өзгөчө эркиндигибиз, сөз эркиндигин кысуу, эркиндигибизди кысуу, бийликти бир колго топтоо, баягы элди каалагандай башкаруу мүмкүн эместигин биз көрсөттүк да. Ошондуктан бул мыйзам, сөз эркиндиги манипуляциялоо мыйзамы, бул биринчи гана тепкич да. Бул тепкичти өткөндөн кийин жанагы унификация маселеси деген күн тартип боюнча биздин бийлик экинчи, үчүнчү тепкичтерге барат. Мен аябай таң калганым, бул сөз эркиндигине мисалы диний чөйрө ошо каршы өзүнүн бир пикирин, калыс пикирин айтпай атат да. Бирок мисалы ошол эле динди алып келе турган болсок, бүгүн бизде жааматтар дин эркин болуп иш алып барып атса, биз динибизди эркин жашап атсак, биз каалаган нерсебизди айтып атсак, бул демократияга байланыштуу болгон үчүн, эркиндик болгон үчүн ушундай болуп атат да. Ошон үчүн бул бир гана сөз эркиндиги маселеси эмес. Бул биздин өнүгүү, өсүү, эркиндик, мындан ары өлкө катары сактап калуу баягы бар болуу маселеси да, мындайча айтканда. Анткени бүгүн сөз эркиндигин кысат, эртең жарандык коомду кысат, андан кийин баарыбызды жанагы тартип деген эме менен,
тартип деген эме менен Улуттук бизди кызыкчылык мындай жаштардын улут эмеси келечектеги жаштардын аң сезимин калыптоо деген бир эмелер менен мына ошол эле сиз айткан билим берүү тармагында бүгүнкү күндө мактана турган биздин билимди мындай түйшүгүн тартып келаткан ким? Мамлекеттик органдар эмес да, мамлекеттик мектептер эмес, жалаң жеке мектептер, бир гана Сапат эмес. Ошол эле мисалы мен өткөндө баягы жеке мектептердин тизмесин карадым, Бишкекте эле бир 20га жакын жеке мектеп иш алып барат экен. Булар деген аябай мамлекеттин колу жетпеген, чама чаркы жетпеген маселенин түйшүктү тартып элге чечим сунуштап атпайбы? Биз өзүбүздүн өз бендигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн оокатыбызды өзүбүз көрүп атабыз да. Анан бийлик дагы өз элине таянгандын ордуна ушундай потенциал болуп калды да бизде канча жыл эгемендүүлүк жылдан бери. Ошону баалап, андан ары өнүктүргөндүн ордуна тилекке каршы өзүнүн эли менен күрөшүүгө өтүп атат да. Бул эми буга чейин келген бийликтерге деле жакшылык алып келген эмес. Эртең бүгүн сөз эркиндиги, эртең диний эркиндикти булар баягы Орусия менен Казакстанга окшотуп кээ бир жамааттардын ишмердүүлүгүнө баягы чектөө коюшу мүмкүн да. Биз муну жакшы аңдашыбыз керек. Сүйлөңүз. Эми биз бул деген бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, мурункуда 3 окуудан бир күндө эле өткөрүп эле анан президентке жиберип, анан митинг болуп эле президент баягы коомдун пикирин эске алып кайра кайтарган да. Бирок мында эми президент коомдун пикирин эске албайт. Баягыларды көтөрүп чыккандарды жамандап, бул мыйзам өтүп кетиши мүмкүн. Бирок мыйзам өткөн күндө коомдо тилекке каршы бөлүнүп жарылуу, жаатташуу көбөйүп, биз көп убакыт жоготобуз, болгондо да артка кетебиз. Анан жанагы коррупция деген мыйзам бузуулардын, бийликтин кайдыгерлигинин, мамлекеттик кызматкерлердин эң өзүн билемдигин, укук коргоо органдарынын өзүн билемдигинен биз такыр кабарыбыз жок болуп калат да. Бул эмнеге алып барат? Бул деген биздин тилекке каршы ушуга чейин жетишкен нерселерибизден кол жуубузга, анан мамлекет болбой, мамлекет эгемендүүлүк деле бул жерде аябай чоң маселе да. Ошондуктан буну биз өткөрбөй, буга биз ар бир жаран мунун өзүнүн маселеси катары билишибиз керек. Мисалы, бир эле мен аябай таң калам. Мисалы, жанагы Эрулан Козукулов деген жигит бар го, санэпидстанциянын ролун аткарып келет. Барып, жанагы тамак аш тармагындагы мыйзам бузууларды баарын ачыкка чыгарып, биз ошону айынан билип атпайбызбы көп нерсени? Гайлерди да эметкен жигит бар. Элестетсеңиз, эми мунун баары алардын арызы менен фейк деп жарыяланышы мүмкүн. Бул мындайча айтканда бийликтин колунда сын айткандарга, маселе көтөргөндөргө бир камчы болуп берет да. Бул мыйзам өзү иштебейт. Анткени муну иштеткенге бюджет, каражат, анан кошумча эми элестетсеңиз, бир маданият министрлиги бүт жумушун таштап алып, эми фейктер менен күрөшөт да. Азыр деле толтура фейк бар. Мисалы, ошол эле жарандык коомго, ошол эле мисалы укуктарга, ошол эле сын айткандарга каршы толтура чыгып атпайбы? Булар менен күрөшкөнгө эмне тосқол, мен такыр түшүнбөйм. Тандалма бир кандайдыр мамиле. Тандалма. Бул кошумча баягы өзүнүн мыйзам бузуусун өзүн билемдигин мыйзамдаштырып берет бул мыйзам. Негизи фейктер менен күрөшүүгө активисттер менен жарандардын оозун жапкан жаңы мекеме жана мыйзам жардам бере алабы? Негизи фейктер бар, алар менен күрөшүш керек. Жалпы эл кантип күрөшө алат ушул фейктер менен да? Ал менен менин таң калганым билесизби эмне? Эсенбай эке, бул жерде мисалы шайлоодон бери, бул жаңы бийлик келгенден бери, мисалы ошол эле жарандык коомго, митинг кылгандарга, сын айткандарга соц тармакка кирсеңиз, фейк эмей эле өзүнүн аты менен канчалаган коркутуулар, үркүтүүлөр, басмырлоо болуп атат. Биздин тийиштүү органдар унчукпайт. Мисалы, эми алар көрүп аткан нерсеси менен көрмөксөң болуп аткандан, угуп аткан нерсени укмаксаң болуп аткандан кийин фейктер менен кантип күрөшөт? Мисалы, бирок күрөшкөнгө күчү жетет. Себеби дегенде бийликесин айткандарды таап барып, издеп таап барып кечирим суратып атпайбы? Колунан келет экен да. Чет өлкөгө чыгып кеткендерди чет өлкөдөн барып кармап келип атпайбы? Колунан келет экен да. Мунун баарын колундагы инструмент, база
жетиштүү болуп, баягы саясий оппоненттерди саясий талаадан тазалаганга жетиштүү болгон эмеде абалда кантип кошумча фейктер менен күрөшүү тиги мыйзамы зарыл болсун да. Башында эле бул мыйзамга эл ишенген жок. Себеби дегенде биздин бийлик органдары өзгөчө парламент, президент баягы мына келгенден бери ошол элдин кызыкчылыгын коргогон, турмушун жакшырткан мыйзамдын ордуна, мыйзам демилгелердин ордуна жалаң гана өзүнүн бийлигин бекемдей турган, коркунучту азайта турган, тобокелчиликтерди азайта турган нерселер менен алек болуп атат да. Анан ушундайда анан жарандар нааразы болот да, ишенбейт да анан бул мыйзамгачы. Канчалык ошол жерде биз мындайбыз, тиңдейбиз десе, 30 жылдык тарых көрсөттү да. Анан андай болбой турган. Ошол журналисттер менен ошол эле журналисттерге санкция кылып, жанагыдай ар кандай арыз берип, канчалаган кез жабылды, абал жакшырдыбы? Журналисттердин айтымында ошо фейктер мисалы күрөшүүдө медиа сабаттуулукту жогорулатыш керек деп атабыз да. Мындай чынын айтканда кайсы жерге барсаң кыргыздар 3-төн 4-төн болуп алып кафелерде, эмелерде, ашканаларда бир нерселерди талкуулап атышат да, эркин. Ошол эле Facebook'та, Twitter'де, Instagram'да баардык жерде эркин талкуулап атышат. Анан акыркы жылдар байкаганым ошо фейк же болбосо адамдын эмесине, аброюна түздөн-түз шек келтирген бир чындык болсо дагы адамдын жеке жашоосуна тиешелүү, аброюна шек келтирген нерселердин баары тең таратылып атат да. Кыргыз коому кандайдыр бир вирус, антивирус пайда болду деп айтсак болот да. Жалпы кыргыз коомунун бир руханий денесинде бир антивирус пайда болуп, ошондой фейктерге каршы мындай туралып атат да. Фейк ким экенин билип атышат. Жөнөкөй эле жарандар, мисалы, ошол эле Facebook'тагы адамдардын өзгөчө өтө баягы орой, сөгүнгөн, жанагындай жарандык активисттерге, журналисттерге, юристтерге акарат айткан, өлтүрөбүз дегенге чейин барган, бир жыныстык бир эме агрессияны дагы айткан нерселердин баарын тең билип, бул деген кечөө эле түзүлгөн эме экен, баракча экен. Кечөө эле түзүлгөн аккаунт экен деп эл өзү эле билип атат да, фейк экенин. Эми бул элди коргойбуз деген мыйзам болуп атат да. Анан жанакынчалык экономикалык дагы чыгашаларды талап кылат экен. Бул өзүнчө бир мекеме түзүш керек экен. Эми бул ошого атайын акча которгон убакта дагы башка авторитардык мамлекеттер бизди унификация кылыш керек деп, бирок унификация кылуу боюнча келишимдерге кол коюлганын мен угар экенмин. Эмне үчүн биздикилер арабадан мурун жүгүрүп эле ошо унификацияга аракет кылып атышат да. Же бул группа жанагындай таасир берүү топтор аркылуу булгунуп атабы, таң калышты да. Башка бир жакшы элдин чын эле мүдөөсүнө, ишкерлердин мүдөөсүнө керектүү болгон мыйзамдарда мындай адамдарды көрбөйбүз дагы. Ушундай эле элдин оозун жапкан, чечен ишлердин оозун жапкан, чыган атуулардын оозун жапкан нерселерде бир кызык, бир жерде даярданып калсак да, кутудан секип чыккан сыяктуу бир адамдар пайда болуп калып атат да. Бул нерсенин баары тең кызык да. Бул мисалы фейктер менен күрөшүүдө эл эмне кылыш керек? Бул эгер бул мыйзам өтүп кеткен атса эл эмне кылыш керек? Кантип токтотуп кала алат бул мыйзамдарды? Биринчиден бизде жаманбы, жакшыбы массалык маалымат каражаттар мындай түптөлүп, мисалы сиздер көрүп аткан чыгарсыз, өзүнчө иш алып барып, контент түзүп, элди агартууга, элге маалымат берүүгө аракет кылып жатат да. Кыргыз тилинде, орус тилинде, бул жагынан жакшы. Бирок менин байкаганым, бийлик баягы өлкө катары биз ошол массалык маалымат каражаттарынын түптөлүп, күч алып, өсүп өнүгүүсүнө эч кандай жардам бербей жатабыз. Бул дегендик эмес, буларга барып акча каражат берип, буларды мындай багыш керек деген жок. Мисалы, өлкөбүздө толгон токой көйгөй бар. Саламаттык сактоо, билим берүү, ошол эле мисалы азыр конституцияга киргизилди, жана каада салт, улуттук нарк насил деген. Мисалы ушул боюнча социалдык заказдарды бир кандайдыр бир контент түзүп, окутуусуна, жайылуусуна жардам бере турган бир
нерсени мен уга электим. Тескерисинче биз эмне кылабыз? Биз мисалы сырткы такыр эле чет өлкөнүн бир каналдарынын бул жерге эфир берип, болгондо дагы ага олчойгон акча төлөп, ошолордун пропагандасын жайылуусуна шарт түзүп беребиз да. Аябай кызыктуу нерсе да, өзүбүздө каражат тартыш, өзүбүздүн каналдарыбыз бар, бирок биз аларды колдобой, анан тиги бир өлкөнүн каналын каржылайбыз да, мындайча айтканда, бул жердеги эфир. Бул маселелер кимге калган? Мисалы мен өзүм дагы медиада иштедим, 2 жыл иштедим, медианын жетекчиси болуп. Бизде мына ишкердик жаатында да иштедим. Ушул ишкердик, медиалык сабаттуулук деген толугу менен эл аралык буюмдардын демилгесине калып калган да. Алар баягы шарт түзөт, алар жанагыдай оборудование алып берет, журналисттерди окутат, андан кийин чет өлкөгө чыгарып окутуп келишет. Ушундай нерсе муну биздин мамлекеттик органдар кыла албайбы? Мамлекет эгер келишим түзүп, аракет кылса кыла алат да. Бирок бул алардын күн тартибинде эмес да. Анткени көбүнчө булар бизде улуттук кызыкчылык деген түшүнүк жок эсе да. Эмне деген түшүнүк бар? Бийликтин кызыкчылыгы деген түшүнүк бар. Ал тилекке каршы ак үйдүн гана, көп үйдүн гана баягы кызыкчылыгын коргоп, аларга гана керек болгон нерселерди жасоого мотивация кылат да. Биздеги мамлекеттик органдар тилекке каршы ошондой болуп калган. Саясий, экономикалык институттар бизде бир гана кишинин талабына жараша иш алып барып калган да. Азыр эгер биз фейктер менен күрөшкүбүз келип атса, жанагы биздин улуттук каналдарды, жеке каналдарды түптөлүп, мына кандайдыр бир корпоративдик маданияты бар, жаманбы жакшыбы, катталган, салык төлөп аткан, иш орундарын түзүп аткан, маалымат таратып аткан, ошолорду аябай күчтөндүрүшүбүз керек. Бул аркылуу медиа сабаттуулукту жайылтышыбыз керек. Анан эл деген бул деген рынок да. Бул кадимкидей товар алгандай эле кеп да. Мына сиз айткандай эл бат эле жанагыдай, ал аябай жанагы итиркей келип иренжип калды, жанагы бат көр, тез көр өчүрүп салат. Анан кийин өзү басып келди деген жанагыдай ешникеге жарабаган баягы нерселер жайнап кетти. Бул жайнап кеткен дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Алардын алдын алыш үчүн бийлик кандай эчтеке кылган жок да. Анан сен бош кой берип койсоң ушундай болот да. Бирок эл азыр өзү тандап калды. Андан көрө бул маалымат туурабы, чынбы деп сөзсүз түрдө кимге кайрылат? Эң кызыгы КТРге да кайрылбайт. Мамлекет олчойтуп акча бөлүп аткан. ЛТРге да кайрылбайт. Кимге кайрылат? Жанагы азыркы флагман болуп аткан жеке менчик медиа уюмдарга кайрылып, ошол жерде маалыматты тандайт да. Ушуну биздин мамлекеттик орган жакшы аңдабай атат да. Эгер биз улуттук медиа, улуттук коопсуздук деген түшүнүк бар да. Улуттук маалымат коопсуздугу деген. Ошол улуттук маалымат коопсуздукту биз буну такыр эске албай атабыз да. Такыр эске албай атабыз. Аны мамлекет өзүнүн мына мисалы билим берүү тармагында кандай болду? Мамлекет барып акыры контейнер менен билим берүүгө мажбур калдыбы? Күчү жетпей калды. Бирок мамлекеттен күтпөй эле жеке демилге менен толгон токой мектептер ачылып кетти. Саламат сактоодо бейтапканаларда да ошондой болбодубу? Ошондой эле медиа деле ушундай да. Бул эме дагы талкуулайт болушубуз керек. Жума сайын дагы түрдүү темалар менен талкууланга аракет кылабыз азыр. 30-мүнөткө кетип баратат. Эмелерди урматтуу досторду дагы сыйлап, алардын эмесине айтасыз. Дароо эле мүнөтүн карайбыз, канча мүнөт экен депчи. Ушу менен талкуубузду чектей турсак. Ооба. Эсен мырза, мен акыркы нерсе айтып кетейинчи. Бул жерде булар мындай тескерисинче азыркы элдин оозун баспай, коомчулукту сөз эркиндигин чектебей, тескерисинче бул потенциалды кайсыл жерде мамлекеттик орган иштебей атат, кайсыл жерде мыйзам бузуу бар деген деп колдонуп, сигнал алуу катары колдонсо, бул коомго дагы, бийликке дагы, мамлекеттик органдарга дагы жакшы болмок да. Журналисттер себеби дегенде коомдо санитар эмесинен аткарат да, ролун аткарат. Баягы коомдун жаңыланып, баягы айыгып, оңолуусуна түрткү берет да. Көзөмөл органы да, эң жакшы көзөмөл органы, сиз барып Улук Марипов өтүк кийип алып көзөмөлдөгөндүн ордуна медиада чыккан проблемалуу көйгөйлүү маселелерди чечсе деле, бул бир топ иш өзүнөн өзү аткарылып, бир топ иш жакшы болуп, бир топ алдыга жылып калабыз да. Бул сөз эркиндиги маселеси Кыргызстанда, биздин өлкөдө, жакыр өлкөдө
адилеттикти кепилдиги боло турган өнүгүүнү камсыз кыла турган нерсе да бизде өнүгүү ошо сөз эркиндигинен башталат. Ушуну биздикилер аңдап айтат да. Чоң рахмат Руслан мырза. Бүгүн биз коомдук активист Руслан Акбатбек менен Гүлшат Асылбаева жана Айнур Осмонова демилгелеп келип аткан маалыматтуу бурмалоо боюнча фейктер менен күрөшүү деп айтып атышат. Алар бирок жарандык коом, юристтер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бул кайра эле элдин жана активдүү жарандардын массалык маалымат каражаттарынын оозун жабууга багытталган мыйзам долбоору деп ушуга каршы чыгып атышат. Укканыңыздар, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Дагы Рахмат. кайра келип биздин каналды ачып турат деп үмүттөнөбүз. Рахмат.